Араб жигити Буварайымбек Жораев кыргыз кызынын жүрөгүн багындырып, бир бүлө болуп жашап келе жаткандарына 20 жыл болду. Учурда 6 кыздын бактылуу ата-энеси, жубайлары үй бүлөнүн бекемдиги улутка карабайт. Бул көз караш мамлекет үчүн да бирдей дешет. Сырттан үйлөнгүлөр, сырттан барды келди болсо, барды келсе болсо жакшы болот. Ушуну детелеп баштан атам. Бул баш кошууга эң эле биринчи сүйүүнү эсептейм, экөөбүз жакшы көрүшүп турмуш курганбыз. Аксакалдардын айтымында мындан 7-8 кылым мурда Аравиядан дүйнөнү кыдырып чыккан даватчылардын айрымдары Ноокенге келип отурукташып, ошондон бери мекендеп калган. Учурда Сарысыя айрымында 370 кожолук болуп, жалпы 1000ден ашык араб улутундагы мекендештер жашайт. Өзбек, кыргыз, тажик, орус, татар түрлүү улуттун баарынан бар биздин айылдан. Элде негизги кыла турган кызматы бизде мал чарба менен жер иштетишет. Ошонун негизинде элибиз айылыбыз тиричилик кылып келет. Кудайга шүкүр, мына жерде иш кылып şu elimiz, yurtumuz ekan, ağa tuğan bulup, bir tuguşkandek olup şu birge tirilik kılıp şu önüp ösüp yürüppiz. Ноокендеги арабтар үрүп атат, салт саналарын, эне тилин дээрлик унута башташкан. Кыргыз тилин болсо таптак сүйлөшөт. Мектепте да кыргыз тилинде билим алышат. Окуучулардын бир 70%-тен ашыгы ушул айылдын араб улутундагы балдар окушат. Окутуу мектепте кыргыз тилинде окутулат. Ноокендеги арабтар эл катары турмушун өткөрүп, ар ким өз түйшүгү менен алек. Бир гана маселе чек ара жабык болгондуктан коңшу Өзбекстандагы туугандар менен кабар алыша албай убара болушууда. Байгаздар Айымкулов, Осмон Улам Садыров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.